Мынакей жайнамазды кантип иштеткенин караңыздар. Батарейка салып аркасынан жандыргандан кийин, могу жандырган кнопканы басасыздар. Ассаламу алейкум деп салам айтканда бул жанды. Кайра бассаңыздар, ва алейкум ассалам деп алик айтат, ошондо өчкөн болот. Кээде аркасынан батарейка салганда эле сразу ассаламу алейкум деп жүрсө, уже сразу жанган болот да. Коюп туруп уже жанып болот. Кайра бассаңыздар, ва алейкум ассалам деп өчөт. Ошол жерден текшерип алсаңыздар болот. Кайра басып, ассаламу алейкум деп жандырып аласыздар дагы. Анан бул жагынан биринчи тилди тандайсыздар. Русский, таджик, өзбек, казак, кыргызча коесуздар. Анан эркек болсоңуздар, эркектин голосуна, аял болсоңуздар, аялдын голосуна сөзсүз буну коюшуңуздар керек. Мына аялдын голосу. Бул эркектин голосу, эркектики менен көрсөтүп берейин. Если аял болсоңуздар, сөзсүз аялдыкына коюңуздар. Себеби бул жерде бир аз өзгөчөлүктөр бар. Аялдар мисалы парздын алдында, парз намазынын алдында комат айтпайт. Эркектердикинде комат кошуп айтылат да. Анан бул жагынан полностью түшүндүрүп берилет. Мисалы сүрөлөрдү билбесеңиздер, мону бассаңыздар, сүрөлөрдү айтып берет мынакей. Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Фатихадан баштап зам сүрөлөргө чейин айтып берет бул жагынан. Анан кийин мисалы мына бул жагында азанды коюп уксаңыздар болот. Калсаңыздар мына багымдат намазын бастаңыздар. Багымдат намазы кайсы убакта окулушу, канча рекеттен турушу полностью түшүндүрүп берет. Багымдат намазынын окуу убагы таң сүрүлгөндөн баштап күн чыкканга чейинки мезгил. Багымдат намазы 4 рекеттен турат. 2 рекет сүннөт жана 2 рекет фарз. Мынакей айтып бүттү. Ар бир намаздын алдында ушундай эмелер бар. Мисалы багымдат намазы деп турабы? Багымдат намазы 2 рекет сүннөт жана 2 рекет фарз, 4 рекеттен турат деди. 2 рекет сүннөтүнүн окулушу, 2 рекет фарзынын окулушу. Эркектерде буда комат айтат башында, аялдарда айтпайт. Ошон үчүн аял болсоңуздар аялдыкын, эркек болсоңуздар эркектикин коесуздар сөзсүз. Андан бул айтканда, мисалы мына 2 рекет сүннөтүнүн окулушун басагандан кийин туруп ниеттен баштайт. Ошо ниетти кыласыздар. Анан бул жагынан Аллаху акбар дегенде могул жанат. Кыямда турганда бул турат. Кыям деген мына тике турган. Сүрөтүнөн көрсөңүздөр болот. Такбир деген мына Аллаху акбар дегенде кулак кагат эркектер, аялдар көкүрөккө чейин мындай көтөрүп туруп, кайра колду түшүрөт. Китептен дагы көрсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө ал жакта тексттер туура болуш үчүн полностью ал жакта кененирээк маалымат бар. Ошол жактан да көрсөңүздөр болот. Мынакей азыр көрсөтүп берейин. 2 рекет сүннөтүнүн окулушу. 2 рекет сүннөт намазынын ниети. Кыямда туруп ниет кыласыздар. Багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүн өз убагында окууга ниет кылдым. Жүзүмдү кыблам болгон Каабатуллага караттым. Ниет кылып туруп, мына такбир, Аллаху акбар айтасыздар. Кайра кыям кылып туруп, мына сана. Ушул айтып аткандай ичиңизден кайталап кете бересиз. Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ошону эле пауза коюп койдум бул. Ошону эле ичиңизден кайталап кете бересиз. Бул жактан чыкканды. Анан китепте дагы толук маалымат жазылган. Эркектерде мисалы парз намазын окуганда күндүзү күн чыккандан кийинки убактан шамга чейинки мисалы могу пешим, анан асыр намаздары иштен окулат. Парз намазычы. Багымдаттын фарзы, шамдын фарзы, куптандын фарзы сырттан окулат. Үнүңүздөрдү чыгарып окуйсуздар. Сүннөттүн бардык сүннөттү ичиңиздерден эле окуйсуздар. Аялдар фарзды дагы сүннөттү дагы ичинен эле окушат. Ичиңиздерден эле кайталайсыздар аялдар. Эркектер если багымдат, шам, куптан болсо сыртыңыздан кайталайсыздар. Фарз намаздарын гана, сүннөттү ичиңизден кайталайсыздар эркектер. Ушундай айырмачылыктары бар. Бирок бу жакта сүннөттүн деле чыгарып окуат сизге угулуш үчүн. Сиз аны ичиңизден кайталайсыз. Сүннөттөрдүчү. Ошондой кыласыздар. Анан мисалы багымдатты айтып берди го. 2 рекет, 4 рекеттен турат. 2 рекет сүннөт жана 2 рекет фарз деп. Бул жакта пешим намазында айтат. Общий 10 рекеттен турат. 4 рекет сүннөт, 4 рекет фарз, анан 2 рекет сүннөт деп. Бул ошо 4 рекет сүннөт кантип окулушу, 4 рекет фарздын кантип окулушу, 2 рекет сүннөттүн кантип окулушу. Ниеттен баштап саламга чейин полностью бар. Салам бергенден уже намаз бүттү болуп эсептелинет. Андан кийинки амалдар уже кошумча амалдар болуп кетет. Аларды деле сөзсүз кылыңыздар. Анан бул жакта мисалы багымдат намазы, анан кийин пешим намазы,
Анан кийин асыр намазы 4 рекет фарздан эле турат. Шам намазы 5 рекеттен турат. 3 рекет фарз, 2 рекет сүннөт. Анан куфтан намазы 4 рекет фарз, 2 рекет сүннөт. Анан кийин буга аягында 3 рекет витр важип да кошуп окуйсуздар. Витр важипке кунут дуасын дагы жатташыңыздар керек. Кунут дуасын бул жакта дагы айтат. Анан отдельный кунут дуасын угуп жаттайм десеңиздер, мону бассаңыздар, бул жакта кунут дуасын айтып берет. Ошону угуп жаттасаңыздар болот. Китептен да сөз караңыздар. Ал жакта текстин туура эметип. Анан эң жакшысы сөзсүз түрдө Куранды арабча окуганды үйрөнсөңүздөр, намазды дагы араб тилинде үйрөнсөңүздөр, эми кийинчерээк буну үйрөнгөндөн кийинчи ошол жакшыраак болот баарынан дагы. Башында ушул удобный болот албетте. Бул жагында болсом тахаджуд намазы, бул жакта кокусунан каза кылбаганга аракет кылсаңыздар, если каза болуп калса, каза намазды кантип окуйсуздар. Ошолордон бери көрсөтүлүп берилген. Могулар бардыгы ушундай. Анан буларда болсом движениялардын бул жагында сүрөттөрү жок, көрсөтпөйт. Булар уже мисалы жумага барып жүргөн байкелер болушу мүмкүн, мисалы же намаз окуганды билген сырттан, бирок мисалы кайсынан кийин кайсына айтканда адашып кеткендер болсо, ушуларды эле алсаңыздар болот. Булар как более взрослый болуп кетет. Бирок буну деле чоңдор алышат. Бирок бул жакта сүрөттөр мисалы мен жана пауза болуп калам. Мисалы кыямда турган, такбир айткан кезде, буякта карайсыздар да, намазда турганда пешене тие турган жерде көзүңүздөр ошол жакта болуш керек. Пешене тие турган жерде карайсыздар, ошондо булар көрүнүп турат да. Мисалы такбир айтканда, Аллаху акбар дегенде, могул жанат, значит такбир айтыш керек. Кол көтөрүп түшүрүш керек. Рүкүгө кеткенде бул жанат, рүкү кыл деген мааниде. Анан кийин рүкүдөн турганда сами Аллаху лиман хамидах дегенде истиво тике турасыздар, колду түшүрүп мындай көкүрөккө байлабайчы. Анан саждада бул жанат, кайра кадага отурганда бул жанат, салам бергенде уже бул жанат, намаз аяктап атканда. Анан кийин аялдар менен эркектер судан мен тартып койчу. Дагы бул кошумча, негизи китептен үйрөнсөңүздөр, карасаңыздар жакшы. Анан билген адамдан дагы билбеген жериңиздер сөзсүз сураңыздар. Намазды ката окуган туура эмес, болбойт. Билбей кылсаңыздар мейли, бирок билиш керек да, билгенге аракет кылыш керек. Анан билип туруп туура эмес кылган күнөө деп туруп билбегенге аракет кылсаңыздар, ал вообще күнөө болот, туура эмес болот. Ошон үчүн дагы да тереңирээк билгенге аракет кылыңыздар. Анан кошумча айта кетейин, эркектер мисалы үчүн кыямда турганда колду биндикке байлайсыздар, мындай кылыпчы. Биздин Ханафи мазхаб боюнча айтып атам. Аялдар болсом көкүрөккө байлайсыздар колду. Анан такбир айтканда эркектер кулак кагасыздар мындай кылып, Аллаху акбар дегенде. Аялдар болсом көкүрөк жакка чейин мындай көтөрөт дагы, анан кайра түшүрөт. Болду. Ушундай эле кылат. Айырмасы ошол эркек менен аялдыкы. Аялдар мындай көкүрөккө эле кармайт колун, анан мындай эле кылып көтөрүп коюшат. Эркектер болсом кулак кагасыздар, кулактын жумшагына бармагыңыздар тиеп, анан кийин киндик жака мынтип кармап аласыздар. Айырмасы ошол. Ханафи мазхабы боюнча көрсөтүп бердим, биздики полностью Ханафи мазхабы боюнча. Анан сөзсүз түрдө билген адамдан дагы билбеген жериңиздерди сурап, өзүңүздөр намаз окугаңыздарды даже көрсөтүп берсеңиздер да болот. Эми рия сыяктуу эмес, катаңыздарды тууралаш үчүн, оңдош үчүн. Ошон үчүн намазда сөзсүз тууралаганы, если каталарыбыз болсо, билген адамдан тууралаган аракет кылалы, намазда гана эмес, жашоодо дагы өзүбүздү бардык жагыбыздан оңдоп жүрөлү. Ассаламу алейкум.